Assalamu alaikum dostlar, kатталушылар, ошондой эле биздин көрүүчүлөр, саяпкерлер. Мына ошентип бүгүнкү чыгарылышты Нокен району Сакалды айыл өкмөтү Чоң Багыш айылынан Эдил акебиздин жанына келдик туугандар. Мына бул Эдил акебиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эдил ака, бул жанагы Али Бабанын баласы деп калдыңыз да? Ооба. Ошонун өзүнүн баласы. Жанар, машалла, көз тийбесин. Али Баба Алабукада чабылып атты, андан Өзбекстанга өтүп кеттиби? Алабукада экенин биле билем, Өзбекстанда. Тогуз кара Али Бабада. Али Баба. Біріншіден қалбанға бір дуа қылады. Қалбан. Ардайым атчалда жеңіл болып, оматты болып жүре бер. Мына сені біз барды Қырғызстан жақсы біледі. Мынакей жардамшыларыменен чоғы денсаулықта болып, үй білеміне мақтылы болып. Обин. Берде бұл марал жесте қой да біледі ма? Мына мақсатке азы беріп атыры. 5000 рубль, $100, 5000 сом, 2 серке, 2 қой, 1 топас, 1 тай. Тоғыз қара. Мынакей көрді бе? Деме? Кайгатын беребиз, анан кийин сүйлөшөбүз. Мынакей. Рахмат. Ал бергиле. Мынакей. Деме? Нерде şu балдар шаарда туруу да? Жолдун кылып кой кете бергиле. Колоч. Ондо кал. Тогуз карага. Ила ондо. Син көрүп чыгын ана моодо мен өзүм. Разы, давай, разы. Millet omin bir dağdan süper. Olmaz. Bak, kana bağla. Söz hakkı bağla. Kılıç. Cevap verken bakake kana. Эдил ака, бунун маалыматын баштадык. Бул кантип келип калган, кандай болгон ошол тууралуу. Азыр жашы канча, бою канча? Boyu 1.66. Уверен 1.66. Жаңасыйында баягы Зоронун баласы экөө келген да бул. Жерде бир акелер бар эле, алды. Зоронун баласы деп. Кимден чыгардык? О, Кородон чыгардым эле. Зайыр акеден. Зайыр ака. Ошо менен чогуу келген. Ошо менен чогуу келген жаңасыйында. Уже быйыл 4 асыйга өттү мына. Эдил ака, буларды сиз алып келгенсизби? Бир акем себеп болуп алып келген да. Бизге Алтынбек Сулаймановдун Али Баба деген атын баласы, ошонун колунан алып келгенбиз. Бул Али Баба. Али Баба деле Алтынбек Сулаймановдун колунан кеткен ба биринчи анда? Ошондой дейт го. Ошодон алганбыз да. Бир ака себеп жерде Сакалда. Жакшы. Акабыз бар эле ошо алып берген. Буюрса Эдил ака, бардык далилдери барбы? Ооба. Кандай кантип келген? Сүрүштүрүп дегендей. Болду, ушундай токтоңуз деле. Аттын жанына барып коюңчу. Азыр берактан ат кичинекей көрүнүп калат. Акей достор. Аттын боюн канча дедиңиз? 1.66. Уровенге. Уровенге 1.66. Али Бабанын баласы экен туугандар. Мына караңыз деле. Кабакта. Мына көкүрөк. Буттары таза. Ар жагы жайында Кудай кааласа. Эдил ака, мына могул жеринде төмпөгөн шишиги бар экен да. Ооба, бул алганда ушундай эле. Сизге келгенде ушундай эле. Мага келгенде ушундай эле. Бунун эч кандай зыяны жокпу? Билбейм, вет врачты алып келсем райондогучу неме деген да, муну кеспей эле ой, көбөйүп кетет же неме болуп кетпесин дегенден ошо бойдон тийген эмеспиз да, бирок эч кандай зыян тийбей атат го. Жакшы. Мынакей достор. Буюрса, Кудай күчтүү аттарды тартканы келип калдык Эдил акабыздын жанына. Жашы боюнча дагы бир айтып коюң деле. Жазга уже 4 асыйга өттү. Жазга 4 асый. Үйүрдө жүрдүбү ака? 2 жыл жүрдү ошо Зайыр акеде. Зайыр акада жүрдү. Зайыр акеде жүрдү. Экөө жүрдү да. Зорон баласы. Зайыр акадан дагы укмуш эме катуу аттар чыгып атат чындыгында, тана алыш керек. Буйруса. Түшкөн кулундары дагы жакшы ат болуп атат. Эми мына өзүбүздүн айылда деле бар. Ошонун үйүрүнөн, Зайыр аканын аттарынын үйүрүнөн чыккандар жакшы жарып атат. Негизи эле жакшы жылкыларды коет экен да Зайыр ака дагы. Ооба. Буюрса 2 жыл үйүрдө жүргөн болсо, улагы кандай бунун эми? Улагы
Балкакка чапкан биринчи келгендечи Русландын акасы немедеги Базар коргон. Бакып албан. О, 2 жолу тыштаган. Анан былтыр бир алиги дүкөн бар, уну Карабулакта Тампо. Ошо тайга тыштады. Тампо. Анан мен барам өзү улак көрүп элдер менен кайтам да. Кайтасыз. Ошондо Эдил ака бу таштап жүргөн сорундары бар болсо улагы анык экен да. Ооба. Эч кандай проблема жок, улагынан, үйрүнөн. Мынакей достор, бу Эдил ака кандай кылабыз эгер алуучулар салып көрүп алабыз десе, Каалагандай. каалаган жыйынын алып барып текшерип О. акчасын санай берет. Мынакей достор, уктуңуздар. Мына экрандагы номер Эдил аканын номери. Чала бересиздер. Ар кандай сурооңуздарга буюрса жооп аласыздар. Телефонго жооп бере бересизби же WhatsApp? Жооп бере берем. Буюрса мына жооп аласыздар ар кандай сурооңуздарга. Бу улакка кирген видеолорунан барбы? Видеолорунан мен таппайт элем эле жогору. Мынакей достор, буюрса улагы анык экен, үйрү анык экен. Boyun айтты, жашын айтты. Линиясы ошо Али Бабанын түз баласы экен. Эдил ака, бу акчасын канчага коесуң бунун? Акчасын $13.000. $13.000. О, Кем болот буюрса? иншалла. Анан кийин жанагы кошуна өлкөлөрдөн дагы көп сурап калышат. Өткүрүп берүү жолдор кандай болот? Жардам кыласыздарбы мындай? Азыр таможня ачылып атат. Бир жерден менен. Буюрса жолдорун карап келишесиздер, Мынакей дагы бир жагынан көрсөтүп коеюн дагы, анан кийин бир чуркатып коелу атты. Караңыздар, узундугу, бою. Ат деген ушундай болсо, бу үстү дагы бир галети болсо керек. Анда бир ушул жерлерден кой берип коелам мына стадиондон. Ошол жака бастырып барып туруп бир кой берип коесуңар эми. Жана жеңил экен, Жеңил здоровьосуна караганда. Бою чоң болгону менен жеңил экен. Болду, ошол жерден бир кой берип кой. Тездигин көрүп койлу. Жаныбар. Дагы бир бул жакка өткөзүп кой. Озу дагы жакшы экен, Эдил ака, анда эмесе эмне дейбиз? Содаңызды берсин ака. Ушундай жакшы линиясы күчтүү жылкыларды элибизге ушундай тартуу кылып жүрө бериң ака. Иншалла, Кудай буйрса. Эдил ака, чаласыздар, соданы кыласыздар.